Ушул жылдын 17 сентябрынан тарта күчүнө кирген Жарандык кодекстеги өзгөртүүлөргө ылайык карыз берүү талаптары өзгөртүлдү. Бул айрыкча соңку учурда көбөйүп бараткан кыска убакытта чоң өлчөмдөгү насыя берүүчүлөргө тиешелүү. Эми микрокредиттик компаниялар насыя берүүдө тийиштүү талаптарды аткарып, Улуттук банктан уруксат алмайын ишмердүүлүк жүргүзө алышпайт. Улуттук банктын өкүлү Эрлан Абдрайымовдун айтымында, мыйзамдын өзгөрүүсү карыз алуучулардын укугун коргоо максатын көздөйт. Данные поправки были Бул өзгөртүү эң негизгиси керектөөчүлөрдүн укугун коргоого багытталат. Себеби көптөгөн субъектлер ишкер катары эмгектенип өзүнүн ар кандай жардамаларын берип келет. Насыяны оңой берүүгө кызыктырат. Эми андай субъектлер жаңы талапка ылайык ломбард, микрокредиттик ишкана же банк катары уруксат кагазын алуу менен гана иш жүргүзө алышат. тоже, как бы видите, замечаете. Албетте бул баарына тийиштүү эмес. Белгисиз адамдардын чөйрөсүнөн насыя берүү боюнча сунуштарды жардамалоо, насыяларды системалуу негизде бир айдын ичинде 2 жаандан көп жолу берүү, насыя берүү юридикалык жактын же жеке ишкердин ишмердүүлүгү негизи болгондо. Мунун баары Улуттук банктын көзөмөлүнө өтөт. Азыр өлкөдө бир катар ишкердик субъекттери кыска мөөнөттүү насыяларды берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Насыя алуучунун күбөлөрү жок болсо да автоматтык түрдө карыз берүү жеңилдеди. Бирок Улуттук банк өкүлү мунун кедергиси тийип калуусу ыктымал дейт. Был определенный как бы пробел, который... Карыз же насыя берүүдө мыйзамга ылайык уруксат кагазы менен гана ишмердүүлүк жүргүзүүгө милдеттендирилди. Анткени кардарлар ортосунда акчага тиешелүү маселе жаралса, териштирүүгө ыңгайлуу. Ну и там займ как бы... Белгилүү юрист Владимир Плужник кодекстеги өзгөртүүлөрдөн кооптуу нерсени деле байкабаптыр. Мурунтан эле ар бир адам насыяларды өзүнүн жакындарын күбө болуусу, насыянын шарт жоболорун таанышуу менен алып келишкен. Бул өзгөртүлгөн норма бир гана нерсени аныктады. Эгерде адам дайыма акча жүгүртүү менен иш кылса, ал үчүн анын пайызынан пайда көрөт. Бул экономикалык иш болгондуктан кирешеден салык төлөө зарыл. Коммерциялык негизде мындай иш менен такай алектенгендер лицензия алууга тийиш. Бул уруксаты бар кредиттик мекемелердин мыйзамсыз аракеттеринен коргоого мүмкүндүк берген юридикалык аксиома. Мисалы, көзөмөлдөөчү орган пайыздык ченемдерди белгиленген ченден жогору болбошун катуу көзөмөлдөйт. Эгерде сиз насыяны жеке кредитордон эмес, расмий кредиттик мекемеден алсаңыз, укугуңуз коргоого алынат. Албетте, лицензиясы жок ишмердүүлүк жүргүзгөндөр талап кылынган документти жок иштесе, кылмыш жоопкерчилиги каралат. Ошол эле учурда карыз алуучунун да жоопкерчилиги бар. Бирок Жарандык кодекстеги мындай өзгөртүүгө каршы пикирде болгондор да жок эмес. Акунбай Кошоев мыйзамдын келечеги көптөгөн кесепеттерге алып келет деп болжолдойт. Ошондой эле кодекске дифференциалдуу мамиле керек дейт. Сен буга карыз берсең, анан бербейсиң же лицензия аласың дегенин бардыгы бул дүнүйөлүк канонго каршы келет. Жанагындай имеет, владеет, распоряжается деген. Орусча ошондой жазылган баягы юридикалык китептерде. Демек, бул деген элди жакын арада мүмкүн мен жанагы сарказм менен айтайын, муну аба менен дем алып атасыңар, ушуга дагы бизден уруксат лицензия алгыла дегендей мааниде түшүнсө болот, сарказм менен айтканда. Мындай кылбаш керек. Олигархтардын, коррупционерлердин жанагы кредиттик банктарды түзүп алып туруп, ол чойгон проценттерди коюп 100 000 сом алса, 100 000 сомду кайта бир айда төлөп берип атат ошолорго. Мына ушуларга мамлекет көз салыш керек. Белгилей кетсек, Жарандык кодекстеги талапкалар системалуу негизде насыяларды берүүгө багытталбаган, жеке адамдар ортосундагы насыя берүү боюнча ишмердүүлүк жүргүзгөн жактарга бул шарттардын тиешеси жок. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, НьюТV.